Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook'тагы достор жана бүгүнкү күндө алыс аймакта жүргөн биздин мекендештер. Бүгүнкү күндө социалдык байланыш тармактарында аэропорттун тегерегинде жана авиакаттамдардын, авиабилеттердин баасынын кымбат болуп жатышы боюнча аябай активдүү талкуулар жүрүп жатат. Ошол боюнча сиздер менен дайым түз байланышка чыгып, суроолорго жооп берип, жана түшүнбөй жаткан маалыматтар боюнча айтып берүүнү туура көрдүм. Биздин ортобузда дайым байланыш болуп, чечилбей жаткан көйгөйлөрдү биргеликте жеңилдетели деген ниетибиз бар. Буга чейин бир нече ошол коомчулукта болуп жаткан окуяларга өзүнүн көз караштарын активдүү айткан блогерлер, жарандык активисттер, журналисттер бир нече суроолорду коюшту. Көбүнчө ошо авиабилеттин баасынын кымбат болушуна нааразы пикирлерин айтып, ал үчүн аэропортту жана аэропорттун жетекчисин күнөөлөгөн айыптоолорун дагы билдирип жатышат. Авиабилеттин баасынын кымбат болушуна биз аэропорттун жетекчилиги же болбосо аэропорт кийлигише албай турганын көп жолу белгилеп өттүк, бирок маалымат жетишсиз болуп аткандыктан сиздер менен ошол байланышка чыгып жатабыз. Ошол боюнча бир суроолоруңуздар болсо түз эфирде жооп беребиз жана ага чейин мен айтып өтөйүн. Бүгүнкү күндө авиакомпаниялардын баары бул жеке авиакомпаниялар, алар өзүнүн баасын, тарифтерди өздөрү бекитет жана бааларын өздөрү коет. Жакында эле аэропорттун жетекчиси авиакомпаниянын представительдери менен жолугушту. Алардан өтүнүп, баалардын арзан болушун, элдин кызыкчылыктарын эске алып, ошо элдин шартына жараша төмөндөтүп берүү жагын өтүндү. Жетекчи бул өтүнүп сураныч кылгандан башка бир мыйзамдуу чара көрө турган укуктары жок. Билеттердин кымбат болушуна кандайдыр бир шек саноолор болсо же болбосо бир нааразычылыктар болсо, анда башка текшерүүчү органдарга кайрылышыңыздар керек. Аэропорт бул ошол учактардын конушуна, учушуна жана жүргүнчүлөрдү тейлөөсүнө гана менен алектенип, ошого шарт түзүп, коопсуздук жагын жана башкаларын карайт. Андан тышкары авиакаттамдардын ошол Россиянын аймагына кете албай жаткан жүргүнчүлөрдүн, биздин мекендештердин дагы көп нааразычылыктары болуп атат. Мынал 2020-жылдын башынан баштап пандемияга байланыштуу Россия өзүнүн аймагына кирген жүргүнчүлөрдү чектеп, өзүнүн чек арасын жапкан. Мына сентябрь айынан баштап түз каттамдар ачылды. Бүгүнкү күндө жумасына бир жолу 5-күндөрү, жума күндөрү Москвага учса болот. Ал жерде ошол ковид боюнча ПЦР тест тапшырып, эч кандай баягы талап кылынган негиздемелер, основаниялар жок, учса болот. Андан тышкары бир нече жолу Ош аэропортунан, Манас аэропортунан Бишкектен жана Тамчыдан бир жолу Новосибирскиге бул чартердик рейстер уюштурулган. Ал жерде бир нече Россия тарап койгон основаниялардын негизинде учса болот. Бүгүн билет сатып алып жатканда ошол жерден компаниянын өкүлдөрүнөн кандай негиздемелер керек маалымат алсаңыздар болот. Андан тышкары биздин пресс кызматы дагы өзүнүн маалыматын массалык маалымат каражаттары аркылуу берип жатат. Мындан тышкары Россиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы
кандай негиздемелер менен ошо чартердик рейстер аркылуу учуп кетсе болорун айтышты жана жарыялашты. Бүгүнкү күндө ден соолугуна байланыштуу Россиянын аймагында дарылануу муктаждыгы барлар учса болот. Андан тышкары үй бүлө мүчөсүнүн бирөөсү Россиянын аймагында жашаса, ага барса болот. Бул дагы ошол негиздеме болуп эсептелет. Андан тышкары ошол Россиянын аймагында тууганы же бир ошол туугандык байланышы бар адам ооруп жатса, аны барып караганы дагы учса болот. Ушул основаниялар бардыгын биз кошумча дагы Facebook'тагы жана башка болгон маалымат таратуу ресурстарына жарыялайбыз. Анан көпчүлүгү айтып жатышат, Бишкектин аэропортунан же Кыргызстандан учуп жатканда эле ошол основание деп талаптарды кылып атышат. Россиянын аймагына киргенден кийин эч ким сураган жок. Буну ошо Кыргызстан эле Кыргызстанда эле ушинтип бизди кыйнап жатат деген суроолор болуп атат. Бул талап Россияныкы. Алар өздөрүнүн ошол чартердик рейс уюштурулган компанияларга талап кылынган маалыматтарды ушул Кыргызстандын аймагынан эле тактап, андан ары ошол учуп кетүүгө уруксат берет. Эгерде ошол Россиядан текшере турган болсо, биздин жарандар Россиянын аймагына учуп барып алып, анан талап кылынган негиздемелери жок болуп, кайра убара болуп Кыргызстанга учуп келбесин деген негизде ушул Кыргызстандын аймагында талап кылынып атат. Анан ошону ошол Кыргызстан текшерип жатат деген түшүнбөстүктөр болуп жатат. Дагы бир окуялар болуп жатат. Ошол ковид боюнча анын ден соолугуна байланыштуу ошол анализ справкасы, ПЦР анализди бир тааныш врачтарына барып справка жаздырып, бул ковид организмде жок деген справкаларды жаздырып, печать бастырып алып да барып ушундай биринчиден өзүн алдап, экинчиден ошол өткөрмө пункт ПЦР анализдин боюнча. Анан дагы башка суроолор болсо, биз улам сиздер менен байланышка чыгып билдирип турабыз. Бир нааразычылыктар болсо же тейлөө тармагында бир туура эмес мамилелер болуп калса, бизге түз байланышыңыздар. Биз сиздер менен дайым түз байланышка чыгып, суроолоруңуздарга жооп берип, биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Анан дагы бир жолу сиздерге айтып кетер элем, бул авиа билеттердин баасынын кымбатташы бул аэропорттун күнөөсү эмес, жана аэропорт бул боюнча кийлигишип бааларды чечкенге укуктары берилген эмес. Ошондуктан ушул айрым маалыматтык манипуляция кылып, бир аэропорттун кадыр баркын же болбосо ошол жамааттын кадыр баркын түшүрүүгө атайын максат кылган же болбосо маалыматы жок адамдардын маалыматына мындай алынбаңыздарды суранат элем. Башка сурооңуздар болсо жооп беребиз. Эгер жеке дагы башка учурда бере турган болсоңуздар, мен дайым байланыштамын. Сиздердин ошол иштерди жеңилдеткенге, көйгөйлөрүңүздөрдү чечкенге биз дайым кызмат кылабыз жана маалыматтарды беребиз. Саламатта калыңыздар. Дайым көрүшүп турабыз. Баарыңыздарга аэропорттун жамааты ден соолук каалайбыз. Мына жакында дагы бир каттамдарда өзгөчөлүктөр болот. Ковиддин жаңы вирустун жаңы бир толкуну да башталды. Ал Россияга дагы келди деген маалыматтарды алып жатабыз. Ал боюнча дагы жакында биргелешкен приказ чыкты. Саламаттыкты
ал боюнча дагы өзүнчө чыгып кандай талаптар болот, баарын түшүндүрүп беребиз. Ага чейин саламатта болуңуздар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Бул баарыбыздын дүйнө жүзүн бир түйшүккө салып аткан оорудан сак болуңуздар.